Кандай Сакиш? Жакшы, өзүң. Жакшы, билесиңби мен ар дайым жакшымын го. Эми сен кыйынсың да. Конечно. Мен кыйынмын да. Бирок мендей кыйынга турмушка чыгып алган сен деле оңой эмессиң, Сакиш. Ооба да. Сакиш, кой турсаң. Менчи көпкө ойлондум да. Сен экөөбүз буюрса бактылуу жашайбыз. Жашообузду өзгөртөбүз. Көп нерсе кылабыз. Анан экөөбүздүн мамилебизди бекемдеп коюш үчүн мен ушундай кылайын деп чечтим. Манас, качандан бери романтик болуп кеткенсиң? Сакиш, менчи төрөлгөндө эле романтик болуп төрөлгөм. Сен билбейсиң да. Менде деген опыттар бир көп да. Сен билбегенче, менде табышмактуу сапаттарым көп менин. Сен деген өмүр бою таң калтырып жашаткың келип атпайбы? Мен сагачы өмүр эсиңен кеткиз белек алып койдум. Кандай белек? Даярсыңбы? Даярмын. Точно. Манас, шакек алып койдуңбу? Күткөн эмес белем. Жок, күткөн эмесмин. Даярсың? Кой турсаң эми. Өзүм ачып коштум. Даярмын. Даярсың, 1, 2, 3. Рахмат. Шакек күттүң беле? Ооба, бирок курчугум келип аткан. Билем да менчи. Билесиң го? Сен күйөөң көптү нерсени көптү билген бала го. Жактыбы? Рахмат, Манас, жакты. Так жейсиңби? Шакегиң сонунго. Жумушуң бар, Assalamualaikum, bro. Duduk. Mas. Бул болбойт да мындай кылган. Шарт ушундай болуп калды, брат. Шарт бар, сөйлечи. Чыгый. Үйгө барыш керек болуп калды. Семейный проблемалар чыгып калды. Жакшы эле карап аткан мага. Негизичи. Билесиң да, семья деген ыйык да, брат. Үй бүлө ыйык, бирок жумушту уппады. Кээдечи, брат, жумушту токтотуп үйгө барыш керек да учурлар болуп калат экен да. Билесиң да, семья деген. Семья деген. Сен негизи үйлөнгөндөн беричи такыр башкача болуп өзгөрүп кеттиң да. Баягы тизгиниңди алдырып мындай баш ийип калгандай эле ойлонуп калдым да. Ошондой болуп калган окшойт. Брат, эч качан тизгинди алдырбайм го дейм мен. Кечирип эле койгула. Эч качан Манас тизгинди алдырбайт. Акшыбайда чыгачы. Алдыр ийгенде эле. Билбейм. Сумка кана? Сумка акты эле турат. Опа. Ачкан жоксуң? Жок, эмне ачмак элем. Не болгон үй бүлөлүк проблема болду? Жакындачы. Атаулуу ойнотпоймунбу? Койчу. Ооба. Куттуктайм. Рахмат. Жакшы кабар тура. Апа, мен сизге бир нерсе айтайынбы? Эмне? Эмне бересиз мага? Эч нерсе бербейм. Айтпасаң айтпайлы кой. Апа, бул сонун жаңылык сизге аябай жагат. Көп күндөн бери күтүп жүрөсүз. Койчу эми капеле кишини интрига кылбай. Мейли, өзүңүз билиңиз. Айгерим.
Эмне болду, айтпайсыңбы? Эмне бересиз айтсам? Эч нерсе. Апа, бул сонун жаңылык эмеске ушунчалык сонун жаңылык айтайын десем эчтеке бербей коесузбу? Мейли иши бир нерсе берем, эмне болду? Эмне бересиз? Сен каалаганыңды. Анда мага iPhone алып бериңиз. Койчай, ал өтө кымбат да. Андайларды атаңан сура. Болчу эмне болду, айтпайсыңбы? Жаначы, Манас байке мен жегем сүйлөшүп атыптыр да. Ай. Дагы сөз тыңшап жүрөсүңбү? Байкабай угуп калдым. Ай, уятта, чоң эле кыз улуулардын сөзүн тыңшаган. Эми апа айтырасызбы? Болчу эмне болду? Ошол байкабай угуп калды. Эмнени? Кыскасы, жеңем боюнда бар экен. Ошол элеби? Ооба. Мен аны билем. Каяктан билесиз? Жеңем айтты. Жок, айтпаса деле билем. Сүнчүрөйүн деп атса. Ай, сенсацияларың сеники эскирип калыптыр. Негедир кабардан артта калчу болдуң? Акы көгөндөрдө. Мурун кабарды менен муздатпай алып келчү элең. Болду эми. Баары өзгөрөт. Жашап койдум деп ойлоп аткан болсоңчу. Негизи эч нерсени көрө эле экенин сездиң да эмичи. Бала болсо бала. Бала чоңойберет да эмне. Бала деген бала дечи, бирок кичинекей кезинде эч нерсе эмес да. Мындай жатып алып уктай берет. Кичине чоңойгондон кийин баары башталат да. Бала деген бүт нерсени алып коет. Уйкуңду, нервиңди, акчаңды, убактыңды бүт алат да. Анан уйку демекчи, мисалга мен биринчи бала болгондон берчи нормально уктай электим да. Анан билесиң, 3-4 көйгөнүч даже тамак жетпей калат. Ошонун баарын өзүң башыңа келип тур көрөсүң да. Бирок бала бул бакыт да. Андай сезиш керек. Эмне болмок эле бала жөнүндө? Өзү айтат да. Жеңге, кандайсыз? Жакшы? Эмне жаңылыктар бар сизде? Жаңылык жок? Ай, апа, эмне үчүн жотосуз? Жөн эле. Эми айтсын да. Эмнени? Сизде жакшы жаңылыктар бар турбайбы? Ошол менен бөлүшпөйсүзбү? Жакшы жаңылыктарбы? Ооба, жакшы жаңылык бар. Биз билебиз уже, айтпасаң деле. Бизде радио жакшы иштейт. Радио менби? Ооба, баарын төкпөй жетпей айтып турасың да радиодой болуп. Апа, азыр радио жок, азыр баары интернетте. Эмнеси болсо деле. Эми майрамда элеби? Эмнеге? Жакшы жаңылык болсо майрамдаш керек да. Ай, жок, майрамдабай эле туруш керек. Эми көз тиет. Эмнеге көз тимей эле? Эми ошо эч кимге айтпай туруш керек. Эми азырынча кичинекей түйүндүктө унчукпай эле туралы. Анан буюрса, аман эсен көтөрсө, анан майрамдайбыз дагы көп жакшы күндөр алды да. Эч өзүм ишчи. Чой. Vita гемодиализ борборунда бардык шарттар талапка ылайык каралган. Бейтапты тейлөө сапаты эң жакшы. Профессионал, өзүнүн ишин билген медициналык кызматкерлер сиздерге сылык мамиле кылуу менен кызмат көрсөтөт. Атайын кичи автобустар менен үйдөн алып, кайра үйгө жеткирүү кызматтары бар. Токмок Бишкек, Карабалта Бишкек жана Бишкектин айланасындагы бардык жаңы конуштар маршруттук чиймебизде камтылган. Бизден дарек, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 36.
кийинчи бампер, самперс деген проблема башталат. Сайдик башталат. Билесиңби сайдик канча сом экенин? Мына мен балалуу электе жайбыракка жыргап жүрчү элем да. Азыр көрүп атасың, эмненин баарын гана кылып атам менчи. Братан. Ошондо сиз мени балалуу болбой эле кой деген турасызбы ошондо? Эми жинисиңби? Жок ой. Балалуу болуш керек. Бала деген сонда. Билбейм мен 1 сааттан бери эле. Балдарыңды эле жаман эле атасың, жаман эле атасың. Сен балдарың менен сени тажатып аткандай эле көрүндү азыр мага. Жинисиң ғой. Мен балдарымды жакшы көрөм. Болгону деген баланы багыш кыйын деген жанатан бери түшүндүрө албай атам сага. Билбейм мен кайта эле балдарың жамандайсың. Как будто балдарың сени аябай тажатып аткандай эле көрүндү да. Жоопкерчилик деген билесиңби? Жоопкерчилик. Жоопкерчиликти алыш керек. Канчалаган үй бүлөлөр ошол оор жүктү көтөрө албай үй бүлөсүн таштап кеткендер толтура да. Жок мен андай болбойм мен. Эркиндигиң менен мындай кош айтыша албай ошол эркин жүргөндү каалап үй бүлөсүн таштап койгон эркектер көп. Ошону айтып атам сагачы. Жок мен андайлардан эмесмин чын. Билбейм. Айбек брат. Сенин жанында ушунча жүрөм го мындай. Байки ийин болуп жүрбөйлү. Ушунча жүрүп сен үй бүлөгө камкор, үй бүлөгө жакшы караган киши деп ойлоп турмун мен. Мен деген баардык нерсегечи жоопкерчилик менен карайм да. Сенде ошо жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Керек болсо могу сумкаңды карап турчу десем ошону карай албайсың да. Братан, сен айттың го. Кайла ушунда бересиң го. Ошону түшүнгөн үчүн мен проблема кылган жокмун го. Болдым. Мен сенин братаның болом, мен оңуңда болсоң айдайын, кеттик жүр. Кандайсыз, Анастасия? Ишиң болосун? Ишим болот. Тамашалап койсоң, адамды жеп коеюн дейсиң го? Сиз мен нормально сүйлөп атканда нормально жооп бербейсизби? Айгерим. Күйө балам. Сен кымыңдай болуп эле ушундайсың. 10 жылдан кийин эмне болосуң? Каякта күйөө балам, Анаспайке, мен кичинекеймин азыр. Сага түшүнбөй койдум мен. Кээде кичинекей кызмын, кээде чоң кызмын, мага мынтпегиле, мага тигинтпегиле деп каласың. Деги сен кандайсың? Мен өзүм чоң элемин, бирок күйөөгө тийгенге азырынча кичинекеймин. Сен деле эртең жетип келесиң. Апа, ата, мен күйөөгө тийейин деп атам, сүйүп калдым, минтип калдым, ансыз жашай албайм деп. Мен антпейм. Мен жашоомо чоң пландарым бар. Күйөө болсо эң акыркы орунда турат. Көрөбүз. Мен негизи айткан сөздөрүм туура чыкчу эле. Мен өзүм каалагандай болом. Кандай көрөбүз да? Көрөбүз. Сакышкана көргөндөй боласың. Үстүндөбү? Эйлем да. Көрөбүз, карап турам. Карап турам. Кандай? Жакшы. Кандай отурасыңар? Жакшы отурабыз. Кусуңар келген жокпу? Жок. Келген жок. Сакшы, эмичи? Эми кыз болот же бала болот деп сүйлөшсөк болобу, сүйлөшпөсөк? Болбойт. Азыр дагы деле эрте да. Эми негизи айтам да. Сакшы жаңы эле бирөөгө жолугуп келатам да. Жакында ата болгон атаң деп сүйлөп айтсаң, каяктагы нерселердин баарын айтып жүрөгүм түшүп салды. Не деп? Билбейм, иши баардык нерсени айтты. Балдар көп окшойт. Балдар как будто тажатып аткандай эле сезилди мага. Бала баккан оор да. Ошону айтса керек. Конечно, оор эми. Мен бала болгонго жарашам да, балаңды багыш керек, чоңойтуш керек. Ата болгондун милдеттин баары мойнуңда турабы? Туура. Апам уктубу? Апам өзү эле билип алыптыр. Апа?
Байкадыңызбы, Манас бекем кыйын болуп калыптыр. Буюрса жакында кыйын боло албай калат. Апа, негилдин баары ушинтип атат Качан балалуу болсун деп тажат эле. Эми жакында балалуу болом десем, эми шорун катап турбайбы, тегиптеп турбайбы деп атышат го. Эмне? Мен жыргап жүргөнүмдү көрө албай эле, эртелеп балалуу болуп кыйналса экен, шор катса экен деп атышат. Түшүндү болчу. Ким эле бирөөнү кыйналсын, куурасын десин. Ошондой сыяктуу айтып атышпайбы? Апа, Манас бекем коркот деп көрөт атасызбы? Эгеш, Манас бекем эч кимден коркпойт. Сиз жеңемден коркосуз. Сакиштенби? Ооба. Менби? Ооба, коркосуз. Сакишимичи бир чайнап эки жутпаймынбы? Же эки чайнап бир жутпаймынбы? Мени коркутчу адам бул дүйнөгө келе элек, төрөлө элек. Ой, коюңузчу. Сиз коркутчу адам бар болсо керек. Эгерде бир бандит келип туруп пистолетти монтуп такаса, эмне кыласыз? Пистолет баламдардын моюнда сөзүндө. Койбойм. Жөтүп алачы. Кайдаган айтпай. Эч ким бири-биринен коркпойт. Анда эле айтып эле ынтымакта жашаш керек. Эркек эркектей, аял аялдай болуп. Көрдүңбү? Апам деле анча-мынча акылдуу сөздөрдөн сүйлөп коет. Жана көз ачык, муз ачыктарга ишенип кетпесечи кээде. Мен ишенбейм деле көз ачыкка. Бирок кошуна жыпар күлө эсип келип атса. Бирок ошо көз ачык келгенден кийин Сайкалдын боюнда болбодубу? Чын эле. Көрдүңбү? Апам туура айтат. Кээде туура сүйлөп коет. Мындай кээде эле мындай. Көз ачык, муз ачыктарга ишенип кетпесе элечи. Мен ишенбейм деле көз ачыктарга. Бирок жыпаркүл көз ачып үйгө чейин алып келип атса, анан бирок ушу көз ачык кеткенден кийин, келип кеткенден кийин Сайкалдын боюнда болбодубу, Сайкал? Чын эле. Качан өсөбүз, качан өнүгөбүз, качан караңгылыктан чыгабыз? Аллачы. Көз ачык эмне кылды? Анын кандай тиешеси бар? Эмне кылмайлы? Сакиш менен апаңды келип 1000 сом движение курдап келип алып кетти. Дагы жакшы мен 10 000 сом берейин деп атканда камап калдым. Ошо акчаны мага телефон алып бергилечи анда. Акча эбак эле жок болгон. Не берип койдуңузбу? Мен жинди белем. Үйгө бир нерсе сиртеме алдым. Адам бир нерсени ушунча кааласаң алыс болуп калат да. Аргасыга ишене берет. Ошондой экен. Апа ошон үчүн айтам да мен. Адам өзүнүн аң сезимин тазалап, бир нерсе аларда, бир нерсе кыларда өзүн контролдо болсо, башка бирөөлөр келип тек-пек кылып кетет. Канча демесиздер бар? Бул чем акылдуу боло бербей өтө эле. Мен акылдуумун да апа. Сиздин балаңызбы? Сиздин. Акылдуу баламсың, акылдуу. Мен баламсың да. Дилей болуп ушинтип эркелейсиз, даже мен кичи болуп эркелебейм. Ичиң күйүп атабы? Күйүп атат. Буюрса Сайкал аман эсен төрөсө, экөөтөн эркелебей каласыздар. Болду, баш тартпай чайыңарды ич керек бол.